Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусульман бир тууганым, адамдарга суу берүү, ичирүү тууралуу келген фазилетке токтоло турган болсок, чындыгында Аллах Тааланын мээрими, кечирими өтө кенен. Аллах Таала мына ушундай берешим болгон зат. Эгерде инсан кичинекей амал аткара турган болсо, мына ошол амалында бир аз Аллах Таалага болгон ихлас коюп кое турган болсо, Аллах Таала буга өтө чоң бир соопторду берет. Аллах Тааланын өзүнүн кечирими болот. Жада калса инсан кандай бир жер бетинде кыбыр эткен жандык боло турган болсо, кандай бир куш боло турган болсо, кандай бир жаныбар, айбанат боло турган болсо, мына ошону дагы Аллах ыраазычылыгы үчүн мына ошол жаныбарга мээримдүүлүк кылып, мына ошол жаныбарга боорукерлик кылып, аны суугарып кое турган болсо, ага бир жем чөп берип кое турган болсо, анда Аллах Таала бул пенденин кылган ушул жакшылыгы үчүн анын күнөөлөрүн кечирет, анын жүрөгүн тазалайт, анын жүрөгүн ыйманга бөлөйт, анын жүрөгүнө ибадаттан рахат ала турган жүрөккө айландырат. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал джаннату акрабу иля хадикум широкуна алейхи" дейт. Бейиш бул силерге, силердин батын кеңердин боосунан дагы жакыныраак дейт. Ва нару мислу залик, дозок дагы мына ошондой силерге жакын дейт. Биз кичинекей амал себептүү бейишке кирип кетишибиз мүмкүн. Биз ага көңүл деле бурбашыбыз мүмкүн. Бирок Аллах Тааланын астында бул ушундай улуу амал болуп, биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, дозоктон кутулуп, түгөлүктүү, жыргалчылыктуу болгон бейишке татыктуу болуп калышыбыз мүмкүн. Мына ушунун тескериси, эгерде биз кичинекей бир күнөөнү аны жеңил санап, андан коркпостон аткарып кое турган болсок, мына ошол күнөө себептүү биз дозокко татыктуу болуп калышыбыз мүмкүн. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, кандай гана бир жакшылык иш боло турган болсо, кандай бир сооп иш боло турган болсо, биз аны аз санабастан аны аткарууга аракет кылышыбыз керек, тырышышыбыз керек. Анткени мына ушул себептүү, кичинекей иш себептүү эртең биз түгөлүктүү тозокко же түгөлүктүү бейишке татыктуу болуп калышыбыз мүмкүн. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: "Байнама рожулу ямши бит торикин иштадда алейхи атошун". Бир киши ээн тала жерде бара жатып, өтө катуу чаңкып кетти дейт. "Фаважада би'рон", мына ошол кезде бир кудук көрүп калып, ага түшүп суу ичти дейт. "Сумма хаража фаида калбун ялхасу якулу тураб минал аташ". Кудуктан чыккан кезинде бир итти көрүп калды дейт. Ал ит тилин салаңдатып, ошол жерде бир нымдуу болгон топурактарды жалап жүргөнүн көрүп калды дейт. Мына ошол итти көргөн кезде мага жеткен чаңкоо, мага жеткен кыйынчылык бул итке дагы жеткен турбайбы деп, фаназала би'рон мала хуффаху маан, кудукка кайра түшүп, өзүнүн массына суу толтуруп, суммамсакаху бифихи, оозуна тиштеп, кудуктан алып чыгып, ошол итти сугарды дейт. Фашакараллаху лаху ва гафара лаху. Аллах Таала мына ошол кылган иши үчүн ал пендеге ыраазычылык билдирип, ал пендеге шүгүрчүлүк билдирип, ошол пенденин күнөөлөрүн кечирип салды дейт. Ошондо сахабалар: "Я Расулаллах, инна лана фил бахайми ажр". Я Расулаллах, бизде ушул жаныбарларга, айбанаттарга дагы жакшылык кыла турган болсок, бизге сооп болобу дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Куллу кабидин ротбатин ажрун", кандай гана бир жандык болбосун, мында сооп бар. Эгер жакшылык кыла турган болсоң, мына ошол нерсеге сооп аласың деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай баяндап берди дейт. Башка бир риваяттарында: "Фашакараллаху лаху ва гафара лаху ва адхалахул жанна". Аллах Таала бул кишинин кылган ишинен ыраазы болуп, анын күнөөлөрүн кечирип, аны бейишке киргизди деп Имам Бухари жана Имам Муслим чыгарган хадисте бизге ушундай кабарлап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жер бетинде кандай жандык боло турган болсо, биз буларга суу берип кое турган болсок, аны суугарып кое турган болсок, же бир жем чөп берип кое турган болсок, ошол жаныбарларга дагы боорукерлик кылып, мээримдүүлүк кылып, аларга жакшылык кылып кое турган болсок, анда Аллах Таала бизге бейиштен орун берет экен, биздин күнөөлөрүбүздү кечирет экен, жана биздин жүрөгүбүздү тазалайт экен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, биз мына ушундай жаныбарларга жакшылык кылуу менен мына ушундай улуу соопторго ээ боло турган болсок, эми биз адамдарга жакшылык кыла турган болсок, өзгөчө момундарга жакшылык кыла турган болсок, бизди не деген сооптор күтүп турат. Мына ошондуктан сиз ар бир ишти кылган кезиңизде
ниетіңізді түзеп қойыңыз. Егерде балаңызға су бере тұрған болсаңыз, балаңызға мороженое алып бере тұрған болсаңыз, балаңызға конфет алып бере тұрған болсаңыз дағы, мына ошол нерседе жакшылыкты ниет кылып отырған болсаңыз, жүрөктөгү ихласыңыз оңдоп кое тұрған болсаңыз, Аллах Таала сизге мына ушундай өлкөн сооптор бере берет. Жада калса үй бүлөдө эгерде жубайы күйөөсүнө чай куюп бере турган болсо дагы, же суу куюп бере турган болсо дагы, мына ошодо жакшылыкты ниет кылып кое турган болсо, Аллах Таала мына ушундай өзүнүн соопторун бере берет. Мына ушундай анын кылган иши үчүн анын күнөөлөрүн кечире берет. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисинде ушун эле башка риваяты дейт. Бан Исраилде ушундай бир зынакор аял бар эле дейт. Аллах Таала сактасын, зынакор аял эле дейт. Ал да ошо талаа жерде келе жатып, бир иттин чаңкаганын көрүп калып, кудукка түшүп, өзүн ошол массынын алдында суу алып чыгып сугарды эле. Аллах Таала бул зынакор аялдын дагы күнөөлөрүн кечирип салды деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, инсан канчалык оор күнөөлөргө батпасын, күнөөлөрүнө кафарат болуучу амалдар бар экен. Аллах Таалага тооба кылып, жүрөктөгү ихласын оңдоп, жакшы иштерди кыла турган болсо, анда Аллах Таала бул пенделерин күнөөлөрүн кечирет экен. Мына ушун эле тескериси биз этият боло турган нерсе, эгерде ошол жаныбарларга дагы биз зыян бере турган болсок, аларды ачка калтыра турган болсок, аларды бир чаңкатып кое турган болсок, бул нерсеге биз күнөө алып калабыз. Эгерде үйүңүздө малыңыз боло турган болсо, же башка бир жандыктарыңыз боло турган болсо, мына ошолорду карабастан, бир ачкалыктан же чаңкап өлүп кала турган болсо, эртең кыямат күнүндө ушул нерседен сурак берип калышыңыз мүмкүн. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир аял дейт, мышык себептүү дозокко түшүп калды дейт. Ал мышыкты алып келип, үйүнө алып келип камап койгон дейт. Ага суу да берген эмес, ага тамак дагы берген эмес, ачкалыктан ошол мышык өлүп калды. Муну ошол себептүү жанагы аял тозоккулук болуп калды деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз жандыктарга да жакшылык кыла турган болсок, жандыктарды да сууга тура турган болсок, анда бизге мына ушундай өлкөн сооптор берилет экен. Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүбүздү оңдогон болсун, баарыбызга тауфик берген болсун. Кандай бир ката кемчилик кетирген болсок, Аллах Таала бизди кечирген болсун. Эми, урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнөөдөн тазаланууга 40 амал деп сабак баштаган болчук. Мына ошол 40 амалдын бүгүн акыркы амалын сүйлөшүп отурабыз. Мына ошол акыркы сабагыбыз болот. Албетте, инсандын күнөөсүнө кафарат боло турган, инсанды күнөөдөн тазалай турган башка дагы амалдар көп. Инсан мына ушул амалдарды изденип, ошолорго аракет кылып, аны жазып алып, мына ушул амалдарга бекем болуп аткара турган болсо, кыямат күнүндө иншалла Аллах Тааланын астында күнөөлөрдөн таза болуп, Аллах Таала даярдап койгон бейишке ылайыктуу болуп тирилет. Жана бул дүйнөдө дагы жан берип аткан кезинде бул күнөөлөрдүн, кыйынчылыктарын, азаптарын тартпайт. Периштелер келген кезде күлүп жан берет. Жана кабырдагы эч кандай бир азаптарга душар болбойт. Анткени инсанга келе турган азаптын баары анын жасаган күнөөлөрү себептүү болот. Аллах Тааланын каарын келтирген күнөөлөрү себептүү болот. А эгерде инсан күнөөлөргө кафарат болгон амалдарды издеп, ушул күнөөдөн таза болуп кете турган болсо, жүрөгү күнөөдөн тазалана турган болсо, анын сырткы иштери күнөөдөн алыс болуп тазалана турган болсо, анда инсандын бара турган жери иншалла бейиш болот. Жана бул пендесин периштелер өздөрү бейиштен алып келген кепиндерге ороп, бейишке көтөрүп кетет. Бул пендесин Аллах Таала кабыр азабына, кыяматтын оор күнүнө кабыл кылбайт. Аллах Таала баарыбыздын кылган сооп иштерибизди кабыл кылган болсун. Жана кыяматта баарыбызды Фирдаус аля бейишине жыйнаган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.